Ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги жылуулук электр борборунун жанындагы жашоочулар менен жолугушкан учурда кара кече кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сатыла тургандыгын билдирген. Президенттин берген убадасы интернетке желдей тарап, учурда жүздөгөн адамдар көмүргө кезекке турганын көрүүгө болот. Тизмени көмүр алганы келген адамдар өздөрү түзүп беришүүдө. Азырынча ар бир үй бүлө 2 тонна гана көмүр сатып алат. Лимит жакынкы күндөрү алынышы мүмкүн. Ал арада Кыргыз көмүр ишканасы Бишкек шаарына дагы 350-400 тонна көмүр алынып келинерин маалымдап, учурда ар бирине 25-30 тоннадан жүктөлгөн 16 автоунаа борборду көздөй келе жатканын белгиледи. Көмүрдү 3000 сом кылганы Садыр Жапаров туура эле кылды. Бул бизде бул базаны деген көп эле кылып мындай райондорго, мисалы Аламединский район, Октябрьский, Дордой жактан келип аткандар бар экен, алыс жактан, Зарядан келип аткандар бар экен. Ошолорго өзлөрүнчө бир базаларды ачып, жакшынакай кылып эметип койсоң, мынча көп кишилер көбөймөк эмес да. Анан бул негизи муну туура эле кылды, 3000 сомдон жакшы эле азыр мына карабайсың, суукта бала бакырасы менен элдин баарысы биякта турушат, бир эле база ачып коюптур. Садыр Жапаров өзү айтпадыбы? Биринен декабрдан 5-не чейин уже без ограничения ала бересиңер, ага чейин базалар толот депчи. Ошол эми ага чейин 2 тоннан жагып турсак анан дагы бара көрөбүз да. Көмүрдү рас мамлекет жакшы жардам берип атат, 3000 сомдон. 3000 сомдон берип атканына сүйүнүп, мен балам менен келип 2 тонна алып кетүүгө келдим. Мындай очередь көп болгонуна байланыштуу. Дагы бир 2-3 жерге дагы ушундай ачып койсо жакшы болмок. Бирок мен 3000 сомдон берип атканына ыраазы болуп ушул жерге келдим. 3000 сом болду. Эл вообще сүйүнүп атат азырчы. Кайсы жерге барсаң, маршрутка ачсаң деле, башка кылсаң деле эл сүйүнүп атат азыр. Туура болуп атат. Ошондо деле 1200 доставка менен аларым деле чөнтөгүнө жакшы акча кылып. Ооба да. Бийлик тараптан жакшы жардам кылды. Элдин баары, биз эле эмес, элдин баары карапайым менен ыраазы да, сүйүнүп атат элдер. Эми канча күн очередке турсак да, очередибиз качан келсе да биз ошолордон алабыз депчи. Мына 2-3 күн мурун чечим кабыл алып 3000 сомдон берилет деп атат. Мына карап койсоңуздар, мына элдердин баарына бүгүнкү күндө көмүр берилип жатат. Анан интернетте ар кандай сөздөр болуп жатат. Кээ бир көмүрчүлөр бар, биз кандай иштейбиз, биз кандай жатабыз, кандай кылабыз. Ошолорго жалпы баарына кайрылып келет элем. Биз деле көмүр ташыганбыз убагындачы. 1600-1700 услугадан ташыганбыз. Ошондо тияктан 1300дөн алсаңар 3000ге келип такылат баасы делечи. Эмне элге негизи эчтеке жакпайт экен. Элдерге арзан берип атсаң да жакпайт экен. Алар тууралуу кымбат сатыш керек дейт да. Алар элдин деле көйгөйүн ойлосоңор болот эле. Коронавирус болду, канча кыйынчылык болду. Элдин баары акча менен жыргап жаткансы эле көрөсүңөр, баары эле мынчадан бериш керек, тигинчиден бериш керек деп элечи. 3000 сомдон мына берип атат. Ушуга биринчиден мен ушу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке рахмат айтат элем. Арзан көмүр Мурманск көчөсү 1Б1 дарегинде сатылып жатты эле. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарындагы Ден Сиопин проспектиси 306-2 дарегинде да көмүр сатуучу кошумча жай ачылды. Бийлик шаардыктарга кыш бүткүчө кара алтынга болгон баа көтөрүлбөй турганын убада берүүдө.